Урматтуу Жээнбек Молдоканович, азыр өзүңүз белгилеп айтып кеттиңиз да, арыз жазуудан баш тартышты деп. Арыз жазуудан биздин жарандар эми коркуп баш тартат да, депортация кылып ийет, же болбосо дагы кандай бир чараларды көрөт депчи Россия тараптан. Бул мен 2011 ошо миграция өкүлчүлүгүндө иштегенде деле кылмыш топ менен күрөшүү маалында дагы 10дон ашык арыздар түшкөн да. Бирок за отсутствием состава преступления деп бардыгы жабылган. Но Марат Абдыкеремович деле ошол маалда миграциянын орун басары болчу. Бул боюнча билет. Но жөн эле токтотуп койгон ишти. Немеге чыгарбайчы. Азыр деле ушул боюнча деле кудду ушундай эме болот да. Арыз жазса деле бул иш токтойт. Бир 10 күнүн ичинде кайра токтоп калат да, сиз кандай чара көрбөсөңүз деле. Экинчи маселе, биз баягы налоговая задолженность деп айтып кеттиңиз го. Бул налог төлөбөсө ишкананын бардыгын жаап иштейт Россияда. Мен муну Россиядагы ишкер катары айта алам да бул нерсени. Бир күндө, бир жумада иштетпейт налог төлөбөсөң. Но сиз айтып кетип атасыз, альтернатива газды бекитип коет, бензинди бекитип коет бизге депчи. Бул эми быйыл болуп аткан маселе эмес да. Бул 90-жылдан бери болуп аткан маселе бул. Ошо биздин жарандарга ушундай мамиле кылышат да. Анан ошого карата мына силер ушунча жыл өтүп атат, мындай кандай бир альтернатива карадыңарбы? Ошо газга, бензинге башка жерден алып келүүгө. Да, бул эми альтернатива самый биринчи транспортный плечо да, арзан келиш үчүнчү. Эми ал мисалы үчүн Азербайжандан, Ирандан алса болот альтернативно. Бирок азыр биздин жана индикативный план болгондуктан биз полностью жанагы газ, нефтин баарын ошо Россия тараптан алып атабыз, анткени беспошлино алып атабыз да. Бул бизге керек, анткени экономика пайдалуу. Эми келечекте азыр айтып атпайбызбы, темир жол буюрса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулса, бул келечекте конкреттүү түрдө альтернатива түзүлөт. Анткени бул ветканын бир чети Персидский залив Иранга чыгат, экинчи ветка болсо уже Азербайжанга, да, Европага чыгат. Ошондуктан бул келечекте боло турган иш, бирок азыр биз альтернативно, мисалы үчүн Иран менен эле мурун сүйлөшүп келгенбиз. Жана сырой нефть ачуучу, бирок ал абдан кымбат түшүп калат экен да биздин экономикага. Алып келип, аны переработка кылып жасаш үчүн. Ошондуктан бизге азыр түздөн түз алган Россиядан пайдалуу болуп атат. Ошондуктан биз азыр ошол жака байланганбыз. Бирок бул эми мен оюм да, мен дипломат болгондон кийин ар бир направлениенин өзүнүн прогнозунду айтышым керек да. Ар бир шаг жасагандан кийин артында эмне санкция болот, аны да айтышым керек. Ошондуктан мен айтып атам, мен айткан жокмун, эртең андай болуп кетиши мүмкүн деп. Бирок биз аны дагы прогноз кылып, баягы өзүбүз для себя мы должны сделать баягы подушку безопасности билишибиз керек да. Ошондуктан мен айтып атам, бул иш, конечно, көп жылдардан бери болуп келатат. Бирден бир, конечно, бир жакшы болмок биз, эгерде биз патриоттук сезим менен вообще аякка барбай койсок. Мисалы үчүн аякта да жылдан жылга жумушчу орун көбүнчө кишилер жетишпей атат да. Ошолор чакырып атат, акчасын көп төлөп атат, ошондуктан барат. Бирок биз эгер патриоттук кылып, баарыбыз сүйлөшүп, просто игнорировать этип барбай койсок, анда башкача сүйлөшмөкпүз. Биз сүйлөшүп атабыз, барбагыла деген сайын биздин балдар кайра көбүрөөк барып атат. Ошондуктан биз баягы ишибизде, конечно, бул дагы биздин баягы бизге иштей турган проблема көп да бул боюнча. Туура айтасыз, патриоттук сезим болуп туруп биз барбай койгонубуз дурус депчи. Бирок биз мамлекет ошого шарт түзүп беришибиз керек да. Ошол эле мына жакынкы араб мамлекеттерине барып иштөөгө, Европага барып иштөөгө, Америкага барып иштөөгө азыр биздин жарандар ал жака барып атат. Бирок тил билбестиктен, мына сиз өзүңүз белгилеп айтып кеттиңиз, тил билбегендиктен мындай көп жумуштар кыскарып атат депчи. Ошон үчүн биз өз мамлекетибизге ошо араб тилин үйрөнгөнү, ошол эле англис тилин сабактарын көбөйтүү боюнча эмелерди киргизсек, ошондо гана биздин жолдор, биз өзүбүз шарт түзүп беришибиз керек, ошол жакта мигранттардын кайтышуначы, же болбосо башка мамлекетке барышына. Мисалы үчүн туура айтып атасыз, билими бар балдар Россияга барышкан жок да. Европага кетип атышат, Америкага кетип атышат, Японияга кетип атышат. Проблема ошо көп
билими азырактар кетип атат Россияга, жеңилирээк депчи. Ошондой болуп атат. Ошон үчүн туура биз дагы азыр мамлекетибиз өзүбүздүн жана билим жагын бекемдеп, балдарга башка тилдерди үйрөтүп, анан рабочий места өзүбүзгө таап, андан ашкан болсо, андан башка чет өлкөгө кеткенге шарт түзүшүбүз керек. Бирок мүмкүн болсо биз балким болгону 7 миллион болгондон кийин экономиканы өстүрүш үчүн бизге дагы иш күчтөр керек да. Мисалы үчүн бизде экономика алдыга жүрүш үчүн минимум бизде 13 миллион, 14 миллион болгондо ошондо экономика катуу өскөнгө мүмкүнчүлүк ачылат да. Ошондуктан мүмкүн болушунча ошо биздин граждандарды өзүгө сактап калып, өзгө жумуш жорун түзүп, кармаганга аракет кылышыбыз керек. Бул биздин өкмөттүн иши да. Муну эми аракет кылабыз. Менин түшүнүгүм боюнча азыркы мына Россия тарап биздин жарандарга кылган мамилеси боюнча эме түшүнүп калдым да, биздин жарандар мындай эмгек мигрант катары керек эмес экен да, кылган мамилелерине караганда. Анан биз жөн эле ошо соода шериктеш катары эле болсок депчи. Туура, ошон үчүн биз айтып атпаймынбы, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биз азыр бардык ата энелер менен иштеп, местный орган власттары менен иштеп, өкмөт иштеп, баарыбыз биригип ошо патриоттук кылып, эгерде бир барбай койгондо бир топ алар ойлонушмак да. Бирок эми бул иш резонанс алганда бир чети жакшы болду. Мындан ары биз дагы мындай биздин мындан аркы сүйлөшкөнгө, ультиматум койгонго бир топ эле шарт түзүлүп атат. Эми мындай болбой койгон жакшы дечи. Бирок биз бул акыркы болгон ситуацияны мүмкүн болушунча толук колдонобуз.